кооптонуп жашап атабыз. Коркунучтуу да заман болуп атат. Өзүчө болбойт, бардыгын санэпид нормаларды сактап атабыз. Ар биринен 2 метр, 1,5 метр бири-бириңерден алыс турула деп атабыз. Себеби бул жер соосу дагы ооруп атканы дагы бар. Фейсбуктан талант деген врач баланын немесинен страничкасынан угуп келдим. Бекер медициналык кызмат көргөзүү, ошондой эле техникалык жабдыктары дагы бар экен. Алар да бекер. Азыркы ситуацияны көрүп атасың, көбөйүп кетти. Шаар эле эмес, айыл жергесине да жайылып атат. Коронавирус илдети менен күрөшүүдөгү мыкты көзүн көрсөтө алган врачтардын тобун биз посольство менен сүйлөшүп, алардын полный чыгымын көтөрүп, биз бул жакка алып келгенбиз. Азыркы күндө биз менен 15 врач, кесипки врач Москвадан келген. Если концентратор керек болсо, бизде бу жерде кислородный концентратор бар. Оорубаңыздар. Буйруса жакшы күндөр алдында. Главное демди бийик, духту бийик кылып, буйруса кыргыз элин бул илдеттен чыгып кетебиз. Аз калды. Саламатсыздар, урматтуу Адыл Жолулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош шаарындабыз. Ош шаарында кабалда кайрадан эле мен сиздерге бүгүн баяндап берем. Бүгүн биз Ош шаарынын ушул Анар микрорайонунда турабыз. Бул жакта бүгүндөн баштап элдерге ушул ковид илдетине байланыштуу акысыз медициналык кызматтар көргөзүп, ушул рентген аппараттары келиптир. Азыр бул жакта бүгүндөн баштап элдер келип текшерилип, өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабаган, өзүнүн ден соолугунан шекшиген, ооруган же болбосо оорубаган деле адамдар ушул врачтардын кеп кеңештерин алып, бул жакта кезекке туруп, эртеден бери бул жакта атайын келишкен. Бекер медициналык кызмат көргөзүү, ошондой эле техникалык жабдыктары дагы бар экен. Алар да бекер экен. Азыр бул жактагы абал, врачтар кантип иштеп жатат, ким тарабынан ачылды, бул жакта кызмат көргөзүү туурасында мен сиздерге кенен баяндап беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Ошондой эле биздин Ош шаарындагы врач Талант Калыковдон дагы интервью алып, сиздерге жеткирип бермекчибиз. Ал киши дагы өзүнүн дарыгерлик тажрыйбасы менен учурда 100 000 деген адамдарды көрүп жатышат. Ал адамды элдерге ушул жакшы мотивация берип, ооруну алдын алуу, башталышы, ооруну кантип жеңиш керек туурасында бир жакшы ойлорун айтып жаткан мезгили. Азыр бул жакта бекер элдерге кызмат көргөзүп жатыр. Биз менен бирге болсоңуздар, Кудай буйруса, маалымат алып беребиз. Бул жакта азыр кезек күтүүлөр азыр 200-гө чамалып калыптыр, бүгүн эле ачылды. Бардыгы ошол өз ден соолугунан кооптонуп, бул частный клиникаларга, мамлекеттик ооруканаларга дагы кайрылгандар бүгүнкү күндө абдан көп. Билинбеген менен бул жакта өзүңүздөр байкагандай, адамдар азыр дистанцияны сактап, эрежелер менен маска, антисептиктерди сеп, бул жакта кезекте күтүп турушат. Эже, абал боюнча айтып берсеңиз, кантип атасыздар? Канчанчы кезекке келип калды азыр? Азыр 63-чү кезекке келди. 63-чү? Элдин маанайы ушул кооптонуп жашап атабыз. Кооптонуп жашап атасыз? Өтө коркунучтуу да заман болуп атат. Эч кандай биз жака эч жактан жардам жок эле, эми ушу материалымыздар келип калыптыр. Рахмат. Келип өзүңүздүн ден соолугуңузду текшерип кетейин деп. Ошо бир текшерип коеюн деп келдим. Абал жакшы эле азыр кандай? Абалым жакшы эле. Жакшы болуп кеттиңиздер эже. Жакшы. Эже, сиз айтып койсоңуз, бул жакты каяктан угуп келдиңиз же атайын врачтар жөнөтүштүбү бул жакка силерди? Жок, жөнөткөн жок. Мен Фейсбуктан көрүп, ошону угуп келдим эле. Буга чейин Фейсбуктан талант деген врач баланын немесинен страничкасынан угуп келдим. Азыр жакшы элемин, бирок рентгенге түшө эле келем, ошого түшүп коеюн деп келдим. Ким кирип чыкканда чызып, по очереди кирип кетип атышат. Азыр канчанчы кезек болду? 58-чи адам кирип чыгыптыр. Биз өзүбүз дагы ичинде өзүбүз дагы ичинде жазып атабыз, регистрация кылабыз. Но бул адамдар өздөрү билип атат канчанчы
ким канчанчы очередте. Демек булардын бүтүн карасы чизилиптир. Булар уже бүттү. Булар тартылып кетишти. Азыр мыналар кезектегилер, мына ушул 180 үзүүчү болбойт. Үзүүчү болбойт. Бардыгын санэпид нормаларды сактап атабыз. Ар биринен 2 метр, 1,5 метр бири-бириңерден алыс турула деп атабыз. Себеби бул жер соосу дагы ооруп атканы дагы бар. Арасында ошон үчүн биз санэпид нормаларды аткарышка аракет кылып атабыз. Бул жердин жетекчилиги Марклен Байкебиз буга чейин бул жерде кафе катары иштетип келген. Өлкөдөгү ушул оор кырдаалга байланыштуу Ош шаарындагы ооруканалар, күндүзгү түнкү стационарлар жетишсиздигинен улам ошол элге жөн эле бекер пайдаланууга берейин деп мэрияга буга чейин бир нече жолу кайрылып, бир жумалап күткөн учуру болгон экен. Жакында бул атайын демөөрчүлөр чыгып калып, бул мекемени, 3 кабаттуу мекемени элдер пайдалансын деп азыр бекерип атыр. Өзүнөн бир-эки ооз сөз комментарий алып коелу. Кандай максат менен ушул жерде берейин дедиңиз? Эми арендага деле берсеңиз болмок да, ушундай кырдаалда көпчүлүк адамдар азыр жеке кызыкчылыгын ойлоп, азыр эми акча табыштын жолун ойлоп атышат да. Ушундай оор кырдаалда сиз жөн эле берипсиз да? Эми бул да болсо элге кичине жардам болсун дедик. Элди азыркы ситуацияны көрүп атасың, көбөйүп кетти. Шаар эле эмес, айыл жергесине да жайылып атат. Колунда бар адам бар, колунда жоктор кыйналып атат азыр. Ушундай учурда жакшы мына демөөрчүлөргө да Исмаил ата фондуна чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Өздөрү чыгып калышты, ушуна зданияны барып бере аласыңбы дегенден эртең менен чалды кече күнү. Обедте келип уже кечке даярдап койдук буюрса. Ооругандарды көрдүм айылда, ошону көргөндөн кийин кой дедик. Андан көрө берели деп. Рахмат сизге. Ушундай оор кырдаалда элге пайдабыз тийүүдөн бул артык эмне бар эле турабы? Ишиңизге ийгилик болсун, аман болуңуз. Сизге чоң ыраазычылыкты билдирем. Рахмат. Процедурный кабинеттагы ачты. Өздөрү алып келген назначение менен, докторлордун назначениялары менен келген бейтаптарды азыр бул жерде акысыз ийне саюу процедуралары жүрүп жатат. Буйруса дагы койкаларды көбөйтүшкө аракет кылабыз. Колдон келишинче мына свет өчүп калганга беспрерывный подача электричествого 2 генератор каралган. Азыр фонддун балдары иштеп атат. Инфекционист врач Россиядан иштеп келген инфекционист консультация берүүдө азыр. Бул жакта паспортная часть регистрациялык иш-чаралар өтүп атат. Кыздарыбыз иштөөдө, рентген тартып атабыз, мүмкүнчүлүк болушунча. Мына рентген аппаратыбыз буйруса бардык комплектациялары бар, бүт эпидемиологический эрежелерди сактоодо. Оорубаңыздар. Буйруса жакшы күндөр алдында. Главное демди бийик, духту бийик кылып, буйруса кыргыз элим бул илдеттен чыгып кетебиз. Аз калды. Азыр бул жерде элдердин бардыгын акысыз медициналык кароодон өткөрүп жатышат. Бул жакта рентген аппараты бар экен, жана ушундай эки элдерге акысыз консультация берип, тийиштүү адамдарга бул жакта атайын дарылоо жүргүзүп, ийне сай иштерин жүргүзүп жатыр. Эми бул жерде Турсбек мырза, сиз айтып берсеңиз, бул жер качан ачылды, кандай максатта ачылды, кимдер келип атат сиздерге, кезек күтүүлөр, ошондой эле сиздердин техникалык жабдыктарыңыздар, врачтар жетиштүү, жалпылап өзүңүз тааныштырып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбек Азылбек мырза. Кайрымдуулук фонд бүгүнкү күндө коронавирус менен илдеттин күрөшүн улантып жатат. Бүгүнкү күндө биз калкка буга чейин айтып кеткенбиз, рентген менен бесплатно камсыз кылабыз депчи. Ошол иш-чарабыз бүгүндөн башталды. Западный микрорайонунда эртең менен 8-де башталган. Эртең менен 8-ден бүгүндөн баштап
Биз уже бейтаптарды полный кабыл алып, уже калкка жардамыбызды берип атабыз да. Биринчи күнгө келгенде эле түшкө чейин сиздерге 200гө чукул кезекке туруптур да адамдар. Демек мындан ары дагы адамдардын келиши сиздерге бекер консультация берилет. Бул жакта бекер дарылоо иштери жүргүзүлгөндөн кийин адамдар көбөйт деп ойлойм, бирок ошол эле учурда ошол адамдарга врачтар жетиштүү болобу, техникалык жабдыктарыңыздар кандай? Ооба, биздин если врачтарды айтып кете турган болсок, биздин квалифицированный врачтар ошол Москвадан келген врачтар менен иштеп атышат. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандан дагы келген врачтар, өзүнүн ыктыярчы врачтарыбыз бар. Бизде вот келгенде врачтардан обязательно психологический помощь алат. Коронавирус илдети боюнча жалпы түшүндүрмөнү алат. Элдерди эгерде дагы жуктуруп калса дагы ал эч кандай коркунуч жок деп бунда психологический жардам берди. Анын үстүнөн чыккандан кийин бул жактан инфекционист биздин Москвадан келген, Россиядан биз ошол мигрант врачтар ошол Россияда коронавирус илдети менен күрөшүүдөгү мыкты көзүн көрсөтө алган врачтардын топун биз посольство менен сүйлөшүп, алардын полный чыгымын көтөрүп биз бул жакка алып келгенбиз. Азыркы күндө биз менен 15 врач, кесипкөй врач Москвадан келген. Ошолордун ичинен 4 врач, калганы бүт медсестра, медбраттар биз менен азыр иштеп атышат. Элтелеп кызмат. Азыр бул жакка келди. Да, бул инфекционист. Азыр бул жактан рентгенге түшүп чыккандан кийин инфекционист рентгенин көрөт. Рентгенин көрүп диагнозун коет. Анан кийин ошол диагнозуна жараша небесин жазып, назначениясын жазып берет. Кандай дарылар менен белгилениш керек. Анан өзүнүн телефон номерин берип, ал бизге келип кеткен бейтап постоянно биздин врачтардын көзөмөлүндө болот. То есть бүгүн келип кеткенден кийин биздин бейтаптар унутуп калбайт. Ал киши менен постоянно байланыштуу болуп, ал кишинин өзүнүн сезишин, абалын, леченияны биз менен стационар менен биздин врачтар менен чогуу алып барышат леченияны. Процедурный кабинеттерди ачтык. Азыр көп частный клиникаларда процедурный кабинеттер өзү өчүрүп болуп атат да. Бүгүнкү күндө биз процедурный кабинеттерди ачып, онтип иштер, иш-чараларды алып барып атабыз. Бул жерде биз биринчи эки койка койгон элек. Элдер көп болгон үчүн 4-чү койканы көрдүк. Мына азыр бизге келген бейтаптын давлениясын текшерди, кислороддун сатурациясын текшерди. Бул эжеге значит жаткызуу муктаж. Жатыш керек. Значит жатыш керек. Биз жаткызабыз. Дарысын беребиз. Эгерде врач берген, назначение кылып берген дарыларын берсе, ушул жерден биздин дарыгер полный ошол дарыларын сайып берет дагы. Если концентратор керек болсо, бизде бу жерде кислородный концентратор бар. Бул жактар тоже биздин врачтар, Москвадан келген врачтар, булар бардыгы укол бүт берилген. Азыр көбүнчө гепарин, беркин уколдорду киндикке сайып атышат да, канды суутурган үчүнчө. Ошого азыр биздин элдер көпчүлүгү больницага бара албай же стационарга бара албай, укол ала албай жүрүшөт да. Көпчүлүгү дарыларын көтөрүп тур. Азыр эжекени укол алат, давлениясын алат, текшерет, назначениясына берилген дарысын сайып берет. Анан бул жак менен врач менен постоянно көзөмөлдө болушат. Бул жер 24 саат бою иштейт. Любой убакта келип жардамдалып беришет. Бизде 15тен 10 машина менен мобильный группа волонтерлор түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 552 176 166 номерине чалса, 24 саат боюнча кимге кислород керек болсо, биздин волонтерлор барып, кудум ушул көрсөтүп аткан жардамды на местах үйүндө жардам көрсөтүшөт. Кислородун урап, давлениясын өлчөп, назначениясы болсо берип, анан биз менен бүгүнкү күндө өлкөнүн күчтүү пульмонологдору менен келишим түзгөнбүз. Алар саны аз болуп, жетишсиз болгон үчүн, бирок бизге онлайн консультация болуп, биздин бейтаптарга жардам берип тура турган болушту. Ал жөнүндө дагы биз өзү терең айтабыз кийинки отурда. Мындан аркы пландар кандай эми? Мындан аркы план биз эми азыркы күндө биз мындан сырткары дагы рентген аппараттарын сүйлөшүп жатабыз. Жакында дагы мындан сырткары дагы рентген аппараттар, мобильный группалар түзүлгөн атат. Азыркы күндө биз Ош шаарын обслуживать этсек, кийин биз маалымдайбыз региондорго, расписаниясын биз заранее айтабыз. Алыскы тоолуу региондорго чыгабыз. Себеби дегенде алардын бияка келиш мүмкүнчүлүгү жок, врачтар жетишпейт. Ал жакта ситуация орусча айтканда плачевный. Дары-дармектери бар, эч кимге барып сайдыра алышпайт, эч кимге барып көрсөтө албайт, же врачтар жетишпейт, же аппарат жетишпейт. Кыйын да, негизичи. Бирок андай десең, Ошто деле кыйын болуп атат. Ошон үчүн Оштон биринчи баштадык, анан региондорго чыгабыз. Бул жакта аппараттарды тааныштыра кетсеңиз. Бул жерде ошол биз жанагы айткан заманбап рентген аппараты, рентген аппаратын иштетерде ошол биз полный санитардык нормаларды аткарабыз. Ар бир тарткандан кийин обязательно санитарный обработка болуп, эртең менен баштап уже бул аппаратыбыз бир 60 адамды уже
рентген тартып диагнозун коюп берди. Ушул аппарат айтып атат, 1 минуттан ичинде жок, жарым саатта канча адамды карайт? Жарым сааттын ичинде биз бир 15 адамды тартканды көрүп атабыз. Анын үстүнөн бул жерде кандай? Киргенден кийин врачтардын көзөмөлүнөн өтүп туруп анан аппаратка кирет да. Ошол убакытты эсептегенде бир жарым саатта 12ден 15 адамга чейин тартып атабыз. Азыр көп врачтар жетишсиз болгон үчүн көп врачтар менен биз онлайн иштеп атабыз. А бул цифровой аппарат болгон үчүн, онлайн цифровой тарткан үчүн бул тарткан рентгенин снимиги автоматически түрдө биздин рентгенологторго үйлөрүндө отуруп бизге иштеп аткан онлайн врачтардын үйүндө снимиги түшөт. Ошол жерден бизге описаниянын жазат, бизге келип үлгүрбөй калган бейтаптарга телефонуна жөнөтөбүз рентген снимигин, диагнозун, назначениясын. А эгерде диагноз оорураак болсо биз өзү чакырып, беседа кылып, анан назначенияларын кылып бере атабыз. Кооптонуп жашап атабыз. Коркунучтуу эле заман болуп атат. Өзүнчө болбойт, баардыгын санэпид нормаларды сактап атабыз. Ар биринен 2 метр, 1,5 метр бири-бириңерден алыс турула деп атабыз. Себеби бул жер соосу дагы ооруп атканы дагы бар. Фейсбуктан мына талант деген врач баланын немесинен страничкасынан угуп келдим. Бекер медициналык кызмат көргөзүү, ошондой эле техникалык жабдыктары дагы бар экен. Алар да бекер. Азыркы ситуацияны көрүп атасың, көбөйүп кетти. Шаар эле эмес, айыл жергесине да жайылып атат. Коронавирус илдети менен күрөшүүдөгү мыкты көздүн көрсөтө алган врачтардын топун биз посольство менен сүйлөшүп, алардын полный чыгымын көтөрүп, биз бул жакка алып келгенбиз. Азыркы күндө биз менен 15 врач, кесипкөй врач Москвадан келген. Если концентратор керек болсо, бизде бу жерде кислородный концентратор бар. Оорубаңыздар. Буйруса жакшы күндөр алдында. Главное демди бийик, духту бийик кылып, буйруса кыргыз элим бул илдеттен чыгып кетебиз. Аз калды.